Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Ассаламу алейкум. Мен Венера Бекутаева, психолог, коуч, тренер. 22 жылдан бери билим алып келатам. Азыркы учурда дагы студент. Психология тармагында 10 жылдан ашып калды жүргөнүмө. 25 миңден ашык окуучуларым бар. Бүтүп кеткен. Алхамдулилля, жашоосун оңдоп, жашнакай багы мүнөздөрүн, мамилелерин өзгөртүп алышты. Азыркы күндө депрессияга кабылган айымдар көп. Тилекке каршы бул айымдар эмоциясын балдарына көрсөтүп өч алып алышууда. Кеңештер бул жерден чынында жардам бербейт. Бул жерден конкреттүү түрдө бир жакшы мындай сабак алып кеткен оң да. Ошон үчүн дагы айта кетким келди, бул эфирди сабак катары эле айтып берет деп ойлоп атам. Биринчиден биз баягы ачуубузду аялдар деле, эркектер деле сезебиз. Сезимдер бизге Аллах Тааламан берилген нерсе. Ар бир сезимдин өзүнүн функциясы, башкача айтканда пайдалуу жагы бар. Жөндөн-жөн эч бир сезим пайда болбойт. Таарыныч деле, ачуулануу, жийиркенүү, мисалы үчүн, бардык негативдүү сезимдерди бизге жакпайт, керек жок, жаап салыш керек, сезбеш керек деп өзүбүзгө уруксат бербей коюшубуз мүмкүн, бирок ар бир сезимдин өзүнүн функциясы бар. Жийиркенүү, мисал, адамга эмне үчүн керек, эмне үчүн пайда болот? Жийиркенич адам түшүнбөгөн, билбеген нерседен сактаныш үчүн пайда болот. Микроб, бактерия же көзү менен көрбөй, где-то нар жактан сезиминде түшүнбөй багы коркунучтуу болуш керек деген нерседен пайда болушу мүмкүн да. Ошол эле ачуулануу дагы жөндөн-жөн пайда болбойт. Бирок азыр мен мындай конкреттүү ар бир сезимге токтоло кеткенге аракет кылам. Негизги адамдын 4 гана сезими бар. Сезимдер көп, бирок эң негизги сезимдер 4 эле да. 4 сезимге эмне кирет? Албетте бул биринчиден коркуу сезими, анткени адам коркуунун артынан өзүнүн жанын сактап калганга бул сезим өтө керектүү. Экинчиден бул капалануу сезими. Капалануу сезими дагы өтө керектүү сезимдер. Сезим болуп эсептелет, анткени капаланган адам ал ойлонгонго өзүнө убакыт берет. Анализ кылганга, жашоосун ой жүгүртүп, кандайдыр бир чечимдерге келип, кандайдыр бир алдына план койгонго керек нерсе да. Биз болсо, мисалы үчүн, баланы алып көрсөк, бала өзү жалгыз бир бөлмөдө ойноп отурганда, чуркап келип, балам капаланып калыптыр деп аны алаксытканга аракет кылабыз. Балам бирдемени ойлонуп, аябай жаман болуп атат деп ошол нерсени көтөрө албай кетебиз да. Андай нерсе мындай кылган болбойт. Балага дагы капаланууга да убакыт бериш керек. Анткени ошол мезгилде ал кандайдыр бир оюнда, башында чечимдер чыгарып аткан мезгили. Үчүнчү бул сүйүнүч сезими, бул да өтө керектүү сезимдердин бири. Албетте биз аны позитивдүү сезимдердин катарына киргизебиз. Сүйүнүчтүн эң негизги функциясы бул ыраазычылык билдирүү. Сүйүнгөн адам дайыма ыраазы болот деген сыяктуу нерсе да. Ачуулануу 4-чү сезим, же болбосо бунун синонимдери дагы өтө көп. Бирок ар бир сезимдин ичинде бир нече башка дагы сезимдер бар. Мындай градусникти элестетип көргөн болсок, ылдый жакта 0, үстүндө 100 болгон болсо, ошол эле ачуулануу орто ченде турат да, где-то примерно 50-дө. Ошол эле сүйүнүч дагы, коркуу сезими дагы, капалануу дагы орто ченде турат. Мына ошол орто ченден баштап биздин сезимдер өйдө көтөрүлүп 100гө жеткенде биз аны башкара албайбыз. Эч качан. Бул мүмкүн эмес нерсе да. Ошол орто ченге чейин, мисалы үчүн коркуу сезимин карап көрсөк, 0дө биринчи бизде эмне башталат? Шектенүү, тынчсыздануу, толкундануу башталышы мүмкүн. Дагы кандайдыр бир толтура башка сезимдерден улам биз бара-бара көтөрүлүп ошол коркуу сезимге жетебиз. Коркуудан кийин эмне болот? Коркуудан кийин ужас. Орусча айтканда, адам уже титиреп, баягы өзүнүн денесин башкара албай, өтө бир чоң коркунучтун эң чоң бийик деңгээлине өтүп кетет да. Мына ошол жерден адам өзүн башкара албайт. Ачуулануу деле ошол да. Ачууланууга чейин адам эмне? Жактырбайт да биринчи. Биринчи сезим бул жактырбоо.
Экинчи сезим бул уже мындай ачууланууга чейин көтөрүлүп келатканда жактырбайт, шек санайт, же болбосо күнөөлөйт, таарынат, анан кийин ачууланат. Вот анан көпчүлүгү сурайт да, бул 4 сезимдин арасында эмнеге таарыныч жок? Адамдардын баарында таарыныч бар, а бул 4 сезимдин арасында, негизги сезимдердин арасында таарыныч жок деп. Анткени таарыныч эч качан жалгыз жүрө албайт да. Карап көрсөк, ал ошол 4 сезимдин экөөсүнөн тура турган нерсе. Бул капалануу менен ачуулануу. Эки нерседен турат. Ошон үчүн ал эч качан негизги сезимдерге кире албайт да. Калган башка биз ойлогон сезимдер дагы ошол сыяктуу, ошол 4 сезимдин ичинде. Анан бул жерден карап көрсөк, мага мисалы үчүн көп суроолор келет да, ачууланууну кантип башкарса болот, же болбосо агрессиямды кантип токтотом, же болбосо тынчсызданып баягы калтырап калганга чейин барам, баламды урганга чейин күйөөм менен айтышып, баягы жөнөкөй болбогон нерседен бир чоң конфликт болуп кеткенин түшүнбөйм дейт да. Бунун себептери бар. Мен айтып кеткендей, эмоцияны биз 100гө жеткенде эч качан башкара албайбыз. Мисалы үчүн карап көрсөк, бир стандарттуу эле үй бүлөнү алсак, ал жерде бир кичинекей бала деп коелу, күйөөсү аялы. Мисалы үчүн күйөөсү келип айтат да, жаным, эртең тойго барабыз даярдан. Аял киши кечинде уже тынчсызданып баштайт да. Эртең эмне кийем? Качан бошойм? Бут кийимин издейт, баягы оюнда көп ойлор пайда болот, акча каяктан баягы кошумча бергенге акча каяктан табат болду экенбиз деп. Балага эмнени кийгизем? Эртеңки иштерин ойлоп баштайт, ошо менен уктайт. Эртең менен турганда аял тынчсыздануу менен ойгонот. Алдында толтура алгандай пландары бар. Албетте ал биринчи өзүнүн келбетин жакшыртканга аракет кылат дагы, баягы шкафын ачканда көйнөк издейт, көйнөк жок. Бул стресс да, мындайча айтканда, аял үчүнчү. Уже баягы нөлдө турган тынчсыздануудан бул уже коркуу сезимине өтүп, баягы аялдын ичиндеги, денесиндеги эмоциялардын көтөрүлгөнүн байкасак болот. Анан кийин эмне кылат? Анан кийин ал мейли анда көйнөк алайын барып туруп деп, мисалы үчүн базарга барат дагы көйнөк издейт. Көйнөк издеп, кийип көрөт. Күзгүдөн өзүн көрүп, мисалы үчүн, толуп кетиптирмин дейт да. Бул дагы бир стресс да. Баягы бизде нөлдөн өсүп бараткан нерсе көбөйө баштайт. Бунун бардыгы денеде болуп аткан реакциялар. Анан мейли эми толуп кетсем, анда корсет кийип алам дейт дагы, мисалы үчүн корсет киет. Бул жерден дагы бир нерсени айта кетет элем. Биз эмоцияны башкарыш үчүн эң биринчиден өзүбүздүн денебизге маани беришибиз керек да. Биздин көпчүлүк айымдар ага маани беришпейт. Кээ бирки адамдардын башы иштейт дагы, денеси иштебейт. Кээ биркилердики тескерисинче. Денеси иштейт, башы иштебейт. Мисалы үчүн, ушул корсет кийип жашнакай болуп барам деген аял, ал анын денеси иштебейт, башы эле иштейт. Жашнакай көрүнүп эле элдин көзүн, оюн карап жашайт да. А денеси кыйналып, дем ала албай, кысылып, бир башкача болуп атканын сезбейт. Бирок дене эч качан кечирбейт да биздечи. Ал баары бир деле бунун бардыгын баягы ачуулануу эмоциясына өткөзүп, анан кийин уруш чыгарат. Керки адамдар болсо башы иштебейт дагы, денеси эле иштейт да. Денесине эле ыңгайлуу болсо болду деп, мисалы үчүн, өзүнө ыңгайлуу трикотажный көйнөктөрдү кийет, же болбосо спортивный костюмчан эле барып алгандар жок эмес. Бул как раз таки ошол адамдардын денеси иштейт, а башы иштебейт. Элдер эмне дейт? Бул чөйрөгө тура келеби деп баягы ойлонбойт. Анан бул аял мисалы үчүн корсет алат, көйнөгү дагы бир кычкан материалдан тигилген, кездемеден. Чото кысып атат дейт, корсетим дем ала албай калдым деп өзүнүн баягы аябай ыңгайсыз, жаман сезет. Анан ал өзүнө чектөө коет, мындайча айтканда бир лимитти коет да, аял өзүнө коет. Ал ойлонот, так, той саат 11-де бүтөт, 11-ге чейин чыдайм дейт. Баягы корсет менен дем ала албай, кычкан көйнөгүн кийип алып, баягы ошонун бардыгына чыдайм дейт да, 11-ге чейин. Анан эмне кылат? Анан бут кийим издейт. Албетте шиш такалуу бут кийимдерди кийишет, өзүнө ыңгайсыз болсо дагы. Анысы болсо албетте кыскан же болбосо өкөгөн бут кийими болушу мүмкүн. Ага дагы чыдайм дейт. 11-ге чейин мен сөзсүз чыдайм деп баягы өзүнө ошондой уруксат берет дагы. Парикмахерскийге барышы мүмкүн, дагы башка кандайдыр бир сулууланган жерлерге барып өзүн карашы мүмкүн. Ал жерден дагы стресстер да көбөйөт да.
денесине ыңгайсыз жакпаган нерселерди кылат да, мындайча айткандачы. Ошол жакпаган нерселерден уламан тынчсыздануусу, баягы ачуулануу сезиминин градусниги көтөрүлүп өсө берет да. Үйгө келет, күйөөсү мен рубашкамды үтүктөдүңбү деши мүмкүн да. Деп ага дагы стресс болот, дагы чуркап барып рубашкасын үтүктөйт, кызын кийинтет мисалы да. Анан эмне болот? Үй бүлөсү менен тойго барат, тойго барып, той бүтөт. Саат 11-де күйөөсү менен машинага отуруп, баягы аял арткы сиденьяда баласын кучактап, бут кийимин чечет. Ох, деп баягы бутум эс алсынчы дейт да. Буту шишип кеткен албетте, канча саат жүрдү. Анан эмне болот? Күйөөсү мисалы үчүн ошол мезгилде эмне деши мүмкүн? Жаным, биз баягы ата-энемдин үйүнөн жакын жерде экенбиз го, кире кетпейлү, эшиктен ооз тийгизип, жок дегенде баягы жарым саат, 1 саат отура кетели, небересин деле сагынды, жата элеккен дейт да. Бул карап көрсөк нормалдуу эле нерсе да. Аял деле аны түшүнөт дагы, анан ойлонуп деп маанай дагы чөгөт. Макул деп уруксат берет да өзүнө ошол жака барганга. Күйөөсүнө макулдугун берип, экөө баласы менен кайнене кайнатасыныкына барышат. Анан ал жерден албетте келин баягы корсет дагы деле кийип жүргөн болот. Баягы эле кычкан көйнөгү, баягы эле туфлиси, баягы эле макияжы, мисалы үчүн бетинде. Бунун баардыгы ыңгайсыздыктарды билет денесине. Кайнатасы, кайненеси кешиктен ооз тийип, чай куюп, аны муну сүйлөшүп, небересин жыттап отурганда аял киши күйөөсүн чукулай баштайт да. Кетпейлү, турбайсың, болбойсуң, отура бересиң деп баягы өткөн эми көрсөтпөй, мимикасы менен көрсөтүрө бол депчи, баягы биздикилерди билесиңер да. Ошондой нерселерди көрсөтөт. Иши кылса отуруп, дагы машинесине келип отуруп үйгө кетейин деп атканда күйөөсү деле наразычылыгын айтат. Бул нормалдуу иш. Эми бир ата-энемдикине отурганда бир аз чыдап койсоң деле болмок. Жашынакай эле отурдук го, эмне мынча чыдамың кетип, эч чыдабайсың. Мен ата-энемди жактырбайсың, ушундай деп баягы өзүнүн оюн айтат да. Бул нормалдуу нерсе. Анан кийин аял унчукпайт, баягы бут кийимин дагы чечет, бутун карайт, буту шишип кеткен болот. Анан кийин күйөөсү дагы унчукпаган аялын карап, үй бүлөнүн маанайын бузбайлы, жашынакай үйгө жетип алалы деп маанайды көтөрөлү деген мааниде баласынан сурайт: "Мороженое жейсиңби?" деп. Баласы албетте "Ооба, жейм" дейт. Анан аялын айтат: "Кел мороженое жеп, жашынакай үйдөн бир сыйра дагы чай ичели, анан жаталы" деп. Аял өзүнө 11ге чейин сөз берген да, мен чыдайм деп, баягы нерсенин баардыгын кийип алып чыдайм деп. Анан кийин магазиндин жанына токтосо место жок да. Машинаны токтотконго, парковка. Мисал да, бунун баардыгы мисал. Анан күйөөсү нормалдуу эле айтат да: "Жаным, место жок экен, сен чуркап барып мороженое алып келбейсиңби? Кандайын алышты сен өзүң да жакшы билесиң го балага, мен деле жакшы билбейм" депчи. Баягы аял туфлисин чечип койгон, кайра бут кийимин карап, баягыны кийиш керек да, мелдеп, эптеп кийет. Биягын карап, баягы дүкөндүн тепкичтерин эсептейт да, конкреттүү түрдө эсептейт. 12 тепкич бар экен, мороженое турган холодильник залдын эң чагында турат. Так, барам, жетем, кайра келем, кассадан төлөйм деп баягы кыла турган ишин оюнда бир сыйра жүгүртөт дагы, анан кийин көтөрүлүп барат. Мына ошол жерде конкреттүү түрдө чоң проблема башталат. Мисалы үчүн кассага келгенде ал төлөп бүтөйүн деп калганда, мороженойдун акчасын күйөөсү чалып телефонуна суу ала келчи деши мүмкүн. Мына ошол жерден аял баягы градусниги 100ге жетип калган болот да, ачуулануу. Анан кийин ошол жерден ал өкүрөт. Баягы ачуулануусу жарылат да, мындайча айтканда. Сен башың иштейби? Сен негизи мени эч качан ойлонбойсуң. Сен өзүң деле ойлоносуң. Тойдо жыргап сен отурдуң, мен балаңды карадым, тигиге жагынам деп иш кылдым, буга жагынам деп сен ордуңа чуркап жүрдүм. Сен болсо жөн эле отурдуң. Сен мени эч качан ойлонбойсуң. Сен только өзүң ойлоносуң. Ушул мороженойго өзүң деле барып келсең болбойт беле деп баягы ашыкча эле болбогон сөздөр кетет. Ашыкча болбогон истерика башталат, кыйкыруу, өкүрүк, Анан эртең менен аял киши ойгонуп, көзүн ачып эс алып турганда, анан эстейт да: "Мен түндө ажырашып кетпедим беле" деп. Анан таң калат да: "Эмнеге? Эчтеке деле болгон эмес го, жашынакай эле эмес белек. Кантип мен түндө ушундай эмнеге ажырашып кеттим" деп түшүнбөйт да. Эмнеге? Баласы да ыйлап жаткан болот, мисалы үчүн. Ушундай бир болбогон окуялардын мындай айынан биз өзүбүздү түшүнбөгөндүктөн, өзүбүздүн денебизди укпагандыктан, аманатка берген денеге маани бербегендиктен
бизде ачуулануу ошондой бир деңгээлге келет дагы. Анан кийин чынында жашоого таасир эткен, баланын жашоосуна таасир эткен чоң окуялар болуп кетет да. Башкача айтканда дагы психологияда ненормативный кризисы деген бар да. Ошол ненормативный кризистердин бири бул ажырашуу. Эмнеге ал эртең менен туруп алып түшүнбөйт. Эмнеге мен ажырашып кеттим? Эмнеге болбогон жерден мен уруш чыгардым деп түшүнбөйт. Анткени денеси эс алды, баягы стресстин бардыгы кетти, кыскан корсети жок, кытышкан көйнөгү жок, баягы кысып аткан туфлиси жок, макияжын чечип баягы жашынакай эс алды да. Ошон үчүн көпчүлүк аялдар өзүнүн денесине эс алганга уруксат бериш керек да. Эң биринчиден. Ошондо ал балдарына дагы көп атыра албай калат, күйөөсү менен да мамилеси нормалдуу болот. Башкача айтканда, денесине ыңгайсыздыктарды жараткан нерселерди байкаш керек. Унчукпай койбош керек. Бутуң кысып атабы кийбе, кычып атабы кийбе. Сенде тандоо бар. Ошону унутпа. Мындай жагдайда эркектерге кандай кеңеш бересиз? Аялга эркектен көңүл эле керек да, чынындачы, эң биринчиден. Көңүл дегенде конкреттүү түрдө ошол туфлисин кийгенде, мисалы үчүн аял киши, жаным сага бул бут кийимиң ыңгайлуу элеби, сага эч кандай мындай жараткан жокпу деп сурап коюп. Эс алдыңбы, жакшы уктадыңбы, бүгүн кандай өзүң сезип атасың деп биз ал акыбал эркектер баягы аялдын ал акыбалын, анын сезгендерин сурап турсак жакшы. А биздики тескери да, аялдар эркектерден эмнени сезип атасың, эмнени ойлонуп атасың деп сурайт да. Тескерисинче эркектер аялдардан ошол нерселерди сезгенде, аял дагы өзүнө көңүл бура баштайт да. Чын эле мен бут кийимим ыңгайлуубу? Мисалы үчүн эркек киши бут кийимиң ыңгайлуубу? Биз деген көп базасың ал жактан, бутуң өйкөгөн жокпу? Анан кийин чарчап каласың дегенди айтканда гана аял ойлонушу мүмкүн да, чын эле бут кийим кысып атат, андан көрө башкасын эле кийип алайынчы депчи. Мени күйөөм деген багы барктайт экен, мен ага керек экен деген дагы сезимдер пайда болот да. Ошондо дагы үй бүлө мындай жакшы бир нукка түшөт. Кайнене келин көйгөйлөрүнүн балдарга таасири тиеби? Мындай абалдагылар эмне кылышы керек? Биринчи суроону азыр айтып кетейин. Мисалы үчүн кайненем кийлигише берет, анан мен ачуумду балдарга чыгарам. Башкача айтканда, кайненеме ачуумду көрсөтө албайм, жетер алым бул бала болуп калат да. Бул жерден эгерде адам өзүнүн чек арасын негизи эле коргой албаган болсо, башынан эле да, мисалы үчүн жаңы келин болуп келгенде эле, ар бир адам өзүнүн чек арасын коргогонго милдеттүү да, мындайча айткандачы. Бул жерден мен бирөөнү кагып силип же болбосо өзүң чек араң коргоп уруш деген мааниде эмес. Биз маданияттуу жашынакай сөздөр менен деле буну түшүндүрө алсак болот. Мисал катары айтып кетсек, мисалы үчүн кайнене келип, кашаны антип жазабайт, мен кашаны момундай кылып жазайм деп өзүнүкүн үйрөтүп аткан болсо, келин эң башында эле мисалы үчүн кашаны жазай турган түрлөрү көп турбайбы? Сиз ушундай жазайт экенсиз, мен момундай жазайм деп биз өзүбүздүн чек арабызды мындай акырын амал көйлүк менен жашынакай кылып коргоп алсак болот да. Ошондо кайнене анда тарынып калат го деген дагы ойлор пайда болот да. Ооба, башында кайнене бир аз, бул бир аз деген сөздүн мааниси аябай чоң да. Мындай көңүлүнө алышы мүмкүн, бирок тарынбайт. Айтышы мүмкүн, эмнеге сен меникиндей кылгың келбейт дегендей. Бул жерден просто сиздин кеңешиңиз мен үчүн өтө маанилүү. Бирок мага өзүм кылгандай дагы аябай мындай жагат деп жүрүңүз андан көрө чай ичебиз деп кайненеге жашынакай чай берип койсо, кайнене деле ошону бара бул келинге мындай мамиле кылса болбойт экен. Андан көрө өзү кылгандай, өзү билгендей эле кыла берсин деген мааниде аны тынч коймок да. Ошондо могуга окшогон баягы балага өтүп кеткен уруштар да болбойт эле да. Ошон үчүн чек араны сактоо өтө маанилүү. Анан чек араны сакта десе эле биздикилер мен айтып кеткендей уруш жаңжал менен сактайм деп ойлойт да. Бул өтө мындай туура эмес нерсе. Ошол эле кезде баягы келиндер айтат да, кайненем кагып силке берет балдарымды тигиндей мындай деген сыяктуу. Кагып силкет дегенде эч бир эне кайнене, ал деле баягы балдардын бир чоң энеси, ал деле балага жамандык каалабайт. Бирок ошол мезгилде кайнене менен деле ачык айкын түз сүйлөшсө болот да. Ал деген бир ажыдар эмес, биз ойлогондой бир кашкыр эмес да. Апа, мен жүрөгүмө катуу тийип атат, балам бир аз баягы мындай мүнөзү бузулуп кеткенин түшүнүп атам, же шоктонуп атканын түшүнүп атам. Бирок аябай жүрөгүмө катуу тийип атат сөздөрүңүз. Может, башкача бир тарбия бергенге аракет кылабыз деген баягы биргелешип, маселени чечкенге барса, маселе чечилмек да. Биз тартынып отура бергенде эчтеке чечилбейт да. Кош бетер бизде ачуулануу көбөйөт дагы, жек көрүүгө өтө баштайбыз.
потому что ачуулаанын артында жек көрүү сөзсүз түрдө пайда болот. Ошон үчүн чоң адам менен сүйлөшкөндү билиш керек. Кайнене деле чоң адам, келин дагы чоң адам. Бул жерден кайнене өзүнүн позициясын коргойм деп эле мен кайненемин, меникиндей болуш керек деген дагы туура эмес да. Бул багы уже текеберликтин белгиси. Биз сөзсүз түрдө чоң адам катары укканга даяр болушубуз маанилүү. Мындай жагдайда ата эмне кылышы керек? Эң эле кыйын бул эркектерге, багы эки оттун ортосунда калып калгандай болуп эле алар эмне кылышты билбейт да чынында. Эркектерге эмне деп айтып кетет элем, аялыңыз менен сүйлөшүңүз. Бул менин апам, мен сени түшүнөм, бирок апам мени чоңойтуп өстүргөн, мен аны төрөлө эле кезден бери билем да, мындайча айтканда, туурабы? Мен ага кайша айтып уруша албайм, же сени да кыя албайм, сени да жакшы көрөм деп, ошол аялга дагы мындай жакшынакай түшүндүрүш керек да, өзүнүн ситуациясынчы, өзүнүн сезимдерин, эң биринчи сезимдерди түшүндүрүш керек. Биздикилер көбүнчө мен эчтеке дебейм, өзүң кылып ал дегендей мамиле кылат да, өзүң бил депчи. Эркек киши сезимдерин айтканды үйрөнгөндө аял киши аны түшүнө баштайт. Анткени аял киши сезимдер менен жашайт да. Биз эркектер кыймыл аракети менен гана түшүндүрөт да. Эмне кылайын дейт да. Эмне кылайын? Аял деле билбейт да эмне кылыштычы. Ага эмне кылыш деле маанилүү эмес чынында. Эмнеге ага мындай мени коргосо экен деп өзүн ошондо корголгон сезиш маанилүү да, болду. Ошол корголгон сезишин эле берип койсо эркек киши, мен сени жакшы көрөм, мен сени любой жерден коргогонго күчүм да жетет, башка, в общем, дайыма даярмын. Апамдан корго деп бирок мени сураба, потому что мен бул нерсеге мындай бара албайм деп аны менен сүйлөш керек. Анан экинчи очередь, конечно, апасы менен сүйлөш керек да. Апа, мен тандаган адам, мен түшүнөм, сиз кызганышыңыз мүмкүн, сизге катуу тийип атканы мүмкүн. Эми келиниңизге деле сүйлөшүп, мен айтып атам болушунча, бирок ортодо мен сыгылып атам деп апага дагы өзүнүн сезимдерин айтып бериш керек. Анткени апа дагы аял да. Апасы да балам чынында ички дүйнөсүндө кыйналып аткан экен деп түшүнөт да. Жөн эле ортодо экөөңөр өзүңөр каалагандай чечип алгыла деген дагы туура эмес да, ушул айтат элем. Жалгыз бой айымдар көп депрессияга кабылышат. Мындай жагдайдагы аялдар эмоциясын балдарга көрсөтүп койбошу үчүн эмне кылышы керек? Аял киши эгерде жашоо билимдерин алып кете берген болсо, ал дайыма акылына кирет дагы адаша турган, ката кыла турган кыймыл аракеттерди жасабайт, сөздөрдү айтпайт. Эгерде билимсиз жүрө берсе, мисалы үчүн, мен жашоом каалагандай жашайм деп, анда албетте ал көп ката калат да. Бул жерден бардыгын билим жеңет деп ойлойм да. Билим жардам берет. Анан мен жалгыз бой энемин деп баягы буну милдет катары балага көрсөткөн болсо, мен жалгыз сени тарбия кылып атам, мен жалгыз сени багып атам деп баягы милдет катары көрсөткөн болсо, бул бала өмүр бою апасына карыздай сезет да өзүнчү. Адам өзүн бир нерсеге карыз сезген болсо, апасына, атасына, неважно там, жумуштан өзүн карыз сезген болсо, ал жашоосуна деле ошол карыз болуп жүрөт да. Чынында акчалай карыздар көбөйөт, башкаларга баягы жоопкерчилик алган нерселерди дагы ишке ашыра албай, карыз болуп кала берет да. Поэтому карыздан улам өзүн күнөөлүү сезе баштайт. Күнөөлүү бала ыңгайлуу бала. Бирок ошол эле учурда күнөө, бул сезим адамды чынында аябай мындай жабыркатат. Эмнеге? Анткени күнөөлүү адам ал дайыма жабырлануучу. Жабырлануучу адам өзүнө бирне мындай ачууланган адамды тарта берет да, ички дүйнөсүчү. Күнөөлүү адам өзүнө мындай прокурорду тартып келет десек болот да. Сотту элестетсек, мисалы үчүн, күнөөлүү отурат. Күнөөлүүнү ким күнөөлөйт? Прокурор күнөөлөйт. Адам өзүн күнөөлүү сезип отура берген болсо, ал сөзсүз түрдө өзүнө жазалоочуну тартат да. Потому что ички дүйнөсү ошону каалайт. Бул адатка кирип кетет да, если бала ошондой апа менен чоңойгон болсо. Адатка кирип кетет дагы, чоңойгондо дагы баягы өзүнө ишенбестик болуп, элдин көзүн карап, эмне дейт деп баягы аябай түнтүп, көп каалоолоруна жетпей, өзүн төмөн сезе баштайт да, салыштырмалуу башка адамдарга. Анткени чынында көп салыштырат. Мындай күнөөлөгөн эне албетте ал дагы салыштырат.
бала чоңойгондо да өзүн салыштыра баштайт. И конечно жашоосу өтө кыйын, татаал, чек арасын коргой албаган, көп ийгиликтерге жете албаган жашоо өткөрөт да. Бул психикага байланыштуу нерселер өтө көп да бизде. Ички дүйнө деген сырткы дүйнөнү түзөт деп бекеринен айтпайт, анткени элементарно мен ушундай үй бүлөдө жашадым, чоңойдум, мага пентхауста жашаган ким коюптур деген ой пайда болот да. Мисалы үчүн, мен өмүр бою жайлоодо жашагам, ата-энем да жашаган жайлоодо, өмүр бою мал карагам, мен эми өтө бир чоң бизнесмен болуп кетмек белем деп дагы адам оюн өзгөртпөсө, оюна жараша кыймыл аракеттери деле ошондой болот да. Жашоосу деле ошондой өтө берет. Аял киши билимин көбөйтүү үчүн сиздин курстарыңыз же китептериңиз барбы? Мен курстарым көп, чынында мамиле курсу бар, суктандырган айым курсу бар, үй бүлө деген курс бар, амалкөйлүк деген курс бар, курстар көп да. Мен өзүм чыгарган авторлук курстар. Андан тышкары китебим жазылып атат азыркы тапта, бирок жазылып бүтө элек. Китеп менин оюмча бул уникалдуу китептердин бири болот деп ишенем. Кыргызстанда кыргыз тилин чынында жакшы сүйлөй алчу эмесмин. Ошол жакынка 1,5-2 жылдын аралыгында сүйлөгөнгө аракет кылып, кыргыз аудиторияга чыкканга мындай ниетим күч болуп, аракеттерим дагы ошого жараша көп болду да. Анан орус тилинде эми англис тилинде, орус тилинде психология боюнча биз көп маалымат ала алабыз да. Изденип, жактан алып, бияктан алып дегендей. Менин китебимде мен сууну жакшы көрбөйм да көпчү. Мисалы үчүн курста өткөндө көпчүлүктөр сабак бергенде көп суу сүйлөшөт да. Мындай көп мисал келтирет, тиги бу деп багы токотер жерин айткандар азыраак. Бул китепке мен чында ошо токотер сырларды, баалуу маалыматтарды салганга аракет кылып атам. Аякта көп сөз болбойт. Чында мындай кыскартылган, маанилүү маселени чечүү үчүн нерселер болот. Ыңгайлуу бала деген эмне? Мен мамиле курсумда транзакция деген сабагым бар да. Транзакция деген эмне? Бул ар бир адамдын ичинде 3 акыбал жашайт да. Мындайча айтканда, 3 акыбал деген кимдер? Бул ата-эне, чоң адам, анан бала. Ар бир адамдын ичинде, менде да, сизде дагы. Бирок ошол ата-эне 2 түргө бөлүнүп кетет. Каардуу ата-эне болуп, анан кийин сүйгөн ата-эне болуп кетет да. Анткени кээде биз баланы карап сүйүп сүйлөйбүз, кээде башкарып сүйлөйбүз, эле көзөмөлдөп, кемсинтип дегендей. Чоң адам ал жөн эле чоң адамча жашнакай сүйлөшөт. Кичинекей баланын дагы 3 түргө бөлүнүп кеткен жагы бар. Башкача айтканда ыңгайлуу бала, эркин бала, анан орусча айтканда бунтующий ребенок болот да. Шок бала. Ыңгайлуу бала деген эми ким, Бул адамдын ички дүйнөсүндө бардыгына ыңгайлашкан адам. Өзү жөнүндө ойлобойт. Ал башка бирөөнүн максаттары, башка бирөөнүн көңүлүн, оюн ойлойт. Мындай бала өзүнүн максаттарына жетпейт, анткени анын максаттарын көбүнчөсү эл чечип коет да. Азыркы учурда карап көрсөк, Кыргызстанда мындай адамдар өтө көп. Анткени жөнөкөй эле өзүңүздөрдүн үйүңүздөгү, мен дайыма айтайм, идиш аякты эле карап көрүңүз. Биздикилер элдин максатын аткарат. Мода менен идиш аяк алат, өзүнө жаккан эмес мода менен. Мен айтам да, силердин идиш аягыңарга чейин эл чечип койгондо кандай болушун. Силер кандай окууну бүтүрөсүңөр дагы эл чечип койгон. Өзүңөрдүн оюңар жок, калооңор жок, эмнени окугуңар келет билбейсиңер. Потому что бул эл үчүн ыңгайлуу деген нерсе да. Ыңгайлуу бала өзүнүн максаттары жок адам, чек арасын тепселеткен адам да. И эч качан бул адам өзүн да коргой албайт. Бирок бул ыңгайлуу бала бир чоң адамга эч качан да айлана албайт. Ал болгону шок балага айланышы мүмкүн да. Шок бала деген ким? Шок бала деген бул атайын тескери кылган адам. Шапкан ки десек, эшикке чыгып туруп, чечип туруп быргытып берет, же сумкасына салып коет. Мисалы, мындайлар көп болгон, То есть укпайт да, мындайча айтканда, же болбосо мына назлоо кылат да. Анан эми ошол транзакция мага өтө жаккан сабактардын бири, менин сүйгөн сабактардын бири да. Биз карап көрсөк, биздин мамилелер дагы эмнеге бузулат? Бала менен деле, күйөө менен деле, анткени биз бири-бирибиз менен чоң адамча сүйлөшө албайбыз да. Көбүнчө аялдар багы көзөмөлдөөчү ата-эне позициясында сүйлөшөт. Күйөөсү келсе деле жумуштан, келдиңби, тамак ичтиңби, бирдеме жейсиңби деп багы көзөмөлдөөчү ата-эненин
интонациясын, кылык жоруктарын колдонот дагы башкарып алат да күйөнүч. Бул эркек мисалы үчүн ал уже автоматически мындай автоматтык түрдө уже баланын позициясына өтө баштайт да, алсыз боло баштайт. Ошон үчүн аял киши канчалык күчтүү болгондо ошончолук эркек киши алсызданат да. Потому что бири-бирине мындай туура келиш керек. Анан бул жерден жөнөкөй эле мисал. Күйөө, жашынакай эле чоң адамга айткандай, жаным, мен кошелегим көрдүңбү, же болбосо машинем ачкычы каякта десе, биздин кээинки айымдарыбыз эмне кичинекей шок баланын позициясын колдонуп жооп беришет да. Мен каяктан билмей келем дейт да, чыйылдап баягы ошондой кылып жооп берет. Бул жерде чоң адамга кылган мамилени кылды, а бул баягы шок баланын позициясын алган айым ал ата-энеге кылгандай мамиле кылып атат да. Бул жерде кесилишүү пайда болот. Кесилишүү пайда болсо транзакцияда сөзсүз түрдө уруш болот да. Дагы бир мисал да. Мисалы үчүн эркек киши деле үйгө келип, кичинекей баланын позициясында келиши мүмкүн. Иштен келдим, чарчадым, тамак барбы деп. Кичинекей эркек баланын позициясын көрсөтүшү мүмкүн. Эркек бала кимге мындай мамиле кылат? Ата-энесине. Туурабы? Аял киши багы чарчап же болбосо өзүнүн иштери менен алаксып, чоң адамдын позициясында жөн эле тамак азыр жөн эле без эмоций да, например, азыр барып тамагыңды жылытып берем деп койсо, бул эркек тарынып калат да, напримерчи. Эмнеге? Анткени бул жерде да кесилишүү болуп атат. Чоң ата-эненин позициясы биякта турат, бул кичинекей баладай ата-энеге мамиле кылып атат, аял болсо чоң адамдай эле мамиле кылып койду да. Уже кесилишүү, уже тарынычтар, ошол жерден түшүнбөстүктөр, мен сага керегим жок, өзүң керексиз, баягы мени эч ким түшүнбөйт деген ойдо кала берет да. Ошон үчүн бул өтө мындай сабак жагат, транзакциянын түрлөрү көп. Ошону деле билип алсак, аябай сонунда, мисалы үчүн, ошон үчүн ыңгайлуу бала бул эң биринчиден дайыма бирөөнүн максаттарын аткарган адам. Өзүнүн максаттарына убактысы жок. Элдин көз карашы менен чыгынган. Ошол жанагы күйөөсү мисалы балалык позицияда режимде, аялы болсо чоң киши неме болот да. Ошондо аял бул күйөөсүнө кандай? Чоң кишиге мамиле кылгандай эмес, балага мамиле кылгандай мамиле кылып коюш керекпи? Камкор ата-энедей мамиле кылыш керек да. Эмне, мисалы үчүн, тамак барбы, чарчадым деп келсе, эркекке кичинекей баланын позициясынан сүйлөгөн болсо, аял киши просто камкор ата-эненин позициясына өтүп койсо болот да. Ооба жаным, чарчадыңбы, азыр тура тур, азыр 5 мүнөт сонун кылып даярдап берем деп койсо, болду, эркек жыргап отуруп калат да, мен түшүндү депчи. Баягы кесилишүү жок, анткени бул жерде уже параллель идет, гармония кетет да. Биздикилер болсо ошол жөнөкөй нерселерди түшүнбөйт дагы, аял киши анан кийин билим ал десе, билим эле менин жашоомду өзгөртүп коебу дейт да. Ооба, өзгөртүп коет, албетте. Албетте бала тарбиялоого дагы аябай чоң таасирин тийгизет бул нерсе.